Бүгүн биз Маданият министрлигине караштуу опера жана балет театрынын көркөм кампасына келдик. Башкача айтканда Хоздвор деп биз атайбыз. Мына бул Хоздвор Союз учурунда 1980-жылдары курулган. 84-жылы бизге ушул Маданият министрлигине опера балетке өткөрүлүп берилген. Эксплуатацияга берилип, ошол мезгилден бери бүгүнкү күнгө чейин бул жерде ар түркүн декорациялар жасалып, формалар жасалып, бир эле опера балет эмес, Бишкектеги болгон театр, ошондой эле аймактардагы театрлардагы өзүнүн буйрутмаларын берип, мына ушул Хоздвордун ичинде, ангардын ичинде декорациялар жасалып келген. Негизи ошол мезгилден бери карасаңыздар бир да жолу жаңыланган эмес, ремонт болгон эмес. Бардыгын карасак аябай бир аянычтуу эски абалда да. Бир эле мына мисал катары дубалды карасаңыздар ушундай. Мындай эми жаракка кеткен жерлер бир топ эле көп. Мына ушундай шартта биздин кесиптештерибиз мына көп жылдан бери тилек ашып ушундай иштеп келишти. Эч кандай вытяжка жок. Мына кышындасы монтуп алып жаап алышып, суук, жайындасы ысык. Биз эми баягы ар сезондо көрүп турабыз. Мына азыркы учурдагы биздин ушул абалыбыз мындай. Биз азыр мына ушул Хоздвордун жер төлөөсүнө келдик. Мына бул жерде душ болгон убагында, бул жерде болсо өрттөн сактоочу, пропитка кылчу жер. Анан ол дубалдарын, анан трубалардын баарын карасаңыздар, аябай эски. Мына азыр бул жерден дагы биздин кызматкерлер, кесиптештер дагы дайыма айтат. Бир жерин сваркалап биз ширет берде жасасак, экинчи жери кайрадан суагып эле, суатып эле ушундай бир дайыма бир кыйынчылыктарды көрүп келет да. Бул жер ушул ангар, чоң ангар. Терезелерин көрсөңүздөр болот. Мына терезеси мына жок. Тети пленкалар менен жаап, анан дагы жыртылып мына болгон биздин Хоздвордун абалы ушундай. Ушул жерде Кыргызстандагы болгон театрларыбыз, Бишкектеги көбүн эсе. Анан аймактардан да заказ кылышат. Бүт чоң декорациялардын баары тең ушул жерде жасалат. Мына бул жерде көрүп турсаңыздар, жерде турат, тети үстүнө чыгып алып көрүшөт да. Себеп дегенде баягы жалпы көрүнүшү кандай болуп турган үстүдөн карап туруп анан ушул жерден биздин адистер тигишет. Бизде азыр жаңы курулуп турган жер ушундан да чоңураак ангар болот да буюрса. Чоң ангар болот, ушундай эле бир тех заданиялар менен үстүдөн көрө тургандай кылып, жана биздин художниктер көрө тургандай кылып туруп, анан эң башкысы отоплениясы менен. Жашы отоплениясы менен, кышындасы вентиляциясы менен, жайындасы кондиционерлер менен. Бул имаратта азыр маселе пожарная система жок. Эми пожарная система эмес, анда маанилүүлөрү деле эскирип калган. Ошондуктан пожарная система бул иштебейт. А жаңы жактарга биз ушунун баардыгын тең сөзсүз түрдө кошуп кетүү боюнча азыр иштеп атабыз. Эгерде могул салынып аткан процесстер уже бизде жумуштар башталды да. Мамлекеттик өзүбүздүн счетубузга акча келип түштү. Мына бирок биздин кызматкерлер тарабынан, өзүбүздүн ушул кесиптештер тарабынан убактылуу бул жерде азыр көчүрүп туруш керек. Бул жакты да жумушту башташ керек. Анан ошол себептен биздин жумуштарыбызды токтоп, анан айлык маяналарыбыз кесилип, анан биз жумушсуз калабыз деген ушундай бир коркунуч сөздөр тарап кетиптир да. Эч кандай министрликтин жетекчилиги тарабынан андай чечим кабыл алынган эмес. Опера балеттин жетекчилиги тарабынан да кабыл алынган жок андай нерсе. Жумуш болгондой уланат. Бирок маселе бизде көрүп турсаңыздар, бир жерден буюмдар бар да, эч колдонбогон, бир 60-70%дай списанияга туура келген буюмдар көп бул жакта. Ошондуктан бул жерге жокко чыгарчысын жокко чыгарып, ал эми иштеп жаткан станокторду бизге керектүүлөрүн баарын тең аны биз азыр Маданият министрлиги өзүбүздүн мекемелерден жерлерди карап атабыз азыр. Ошол жака убактылуу көчүрүп турабыз. Жаңы Хоздвор бизге салынып бүткөндөн кийин албетте ал жака дагы жаңы техникаларды дагы орнотуу боюнча азыркы учурда бюджет карап иштерди жүргүзүп жатабыз. Азыр могул 3000 квадратка да жетпеген биздин имараттын ордуна 6000 квадратка чейин ангар, ошол эле жана өзүнүн цехтери менен, офистери менен жаңы Хоздворду куруп берүү боюнча чечим кабыл алынды. Ал үчүн азыркы учурда эскиздик долбоорлор иштелип чыкты, жер табылды. Азыркы учурда биздин министрликтин балансына өткөрүп берүү иштери жүрүп атат. Акчанын кайсы бир бөлүгү биздин ушул опера балеттин театрынын эсебине которулуп берилди. Буюрса ыкчам түрдө бир жылдын ичинде бул курулуш иштери жакшы аяктап алсак, биздин кесиптештер жаңы заңгыраган Хоздвордо өздөрүнүн иштерин алып барып калат деп ишенебиз.